19-20 мартта Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына Туркия мамлекетинин Стамбул шаарынан келген дарыгерлер жергиликтүүлөргө бардык оорунун түрлөрү боюнча акысыз кеңешме берип, диагноз коюшат. Буга чейин облуска келе турган врачтар Кыргызстандан барган 36 жаранга операция жасашкан. Жарандардын өтүнүчү менен Кыргызстанда түзүлгөн Кыргыз жаш күч коом бирикмесинин кайрымдуулук бөлүмү тарабынан дарыгерлерге 2021 жылдын январь айында өлкөгө келүүсүн суранып кайрылуу жолдошкон. Дарыгерлер Кыргызстанга келүүгө макулдуктарын беришкен. Аталган коомдун негизги максаты жарандарга жакындан колдоо көрсөтүү болуп саналат. Кыргызстанда азыр жана опухоль менен ооругандар көп, онкологический, доброкачественный, злокачественный ооругандар, жаш өспүрүмдөр да көп болуп атат да. Ошондон улам врачтарды бул жакка чакырып атабыз да. 19-у келишип, Кудай буйрса, 19-у 20-сы бул жакта көрүшөт алар да. Ошодон негизинен анан бияка Жалал Абадтан обл администрацияга кайрылып, администрация врачтар менен сүйлөшүп, Кыргызстан Жалал Абадтын врачтары менен ошо шаардык больницага чакырып атабыз, Кудай буйрса. Көптөгөн азыр мекендештер сырткы өлкөгө чыгыша албай атат да. Ошо себептен улам. Кудай буйрса азыр дагы чакырып көрөбүз, анан элден дагы кандай сунуш болсо, ошого жараша дагы мүмкүн башка жактыкын дагы чакырган аракет кылабыз да. Айылдын ардактоосу ар кандай сыйлыктардан жогору турат. Кыргыз журналист